Саламатсыңарбы балдар, кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы апамдын кесиби. Бүгүн сабакта биз силер менен өткөн теманы кайталайбыз, жаңы сөздөр менен таанышабыз жана көнүгүүлөр менен иштейбиз. Өткөн сабакта биз силер менен ар бир кесип ардактуу деген теманы өткөн болчук. Кана эмесе кесиптердин түрлөрүн атап көрөлү. Куруучу, мугалим, тазалагыч, дарыгер, ашпозчу, чач тарач, сүрөтчү, бийчи. Ошондой эле сүйлөмдөрдүн түрлөрү менен таанышканбыз. Алар жай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Жаңы сөздөр менен таанышалы. Менин атымдан кайталап тургула. Тигүүчү, бычат, топчу кадайт, жөнөтүлөт, кантип чыгаарын. Бул сөздөрдү сөздүк дептериңерге жазып жаттагыла. Азыр болсо фонетикалык көнүгүү. Макалдарды туура так окугула. Ар бир кесип ардактуу. Ак эмгектин наны таттуу. Жалкоонун жаны таттуу. Пословицы, ребята, нужно переводить по смыслу. Вторая пословица переводится следующим образом. Ак эмгектин наны таттуу. У труда сладок хлеб. То есть у трудолюбивого человека вкусный хлеб. Жалкоонун жаны таттуу. А у ленивого сладка его душа. То есть ленивый человек любит не труд, а любит себя. Эти пословицы, ребята, призывают нас быть трудолюбивыми. Эмесе балдар, биз өткөн сабакта кесиптер жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Азыр болсо ар бир кесиптин ээси кандай милдетти аткарат экендигин билели. Чач тарач чач кыркат. Дүкөнчү нан сатат. Мугалим балдарды окутат. Тигүүчү кийим тигет. Дарыгер баланы дарылайт. Айдоочу машине айдайт. Окуучу сабак окуйт. Мынакей балдар, биз силер менен ар бир кесиптин ээси кандай милдет аткара тургандыгын билдик. Азыр болсо окуу китебиңердин 96 бетин ачкыла, экинчи көнүгүү. Текст менен иштейли. Апамдын кесиби. Профессия мамы. Бул жерде Айжан өзүнүн апасынын кесиби жөнүндө айтып жатат. Текстти кунт коюп, уккула жана маанисин түшүнгөнгө аракет жасагыла. Көптөн бери апамдын иштеген жерин көргүм келчү. Кышкы каникулга тараганда апам мени жумушуна ээрчитип барды. Апам тигүүчү. Цехте 10 киши иштейт экен. Алар шым тигишет. Ар кимдин аткарган иши ар башка. Биринчиси бычат экен. Экинчиси тигет. Үчүнчүсү топчусун кадайт. Төртүнчүсү үтүктөйт. Бешинчиси илгичке илет. Алтынчысы
баштыктарга салат. 7-си чоң кутуга салат. Ошентип шым дүкөнгө жөнөтүлөт. Менин кийип жүргөн шымым кантип чыгаарын билдим. Апамдын эмгегин баалуу экендигин түшүндүм. Канаки балдар, түшүнсөңөр, эми тесттик тапшырма аткарып көрөлү. Биринчи суроо. Айжандын апасы ким болуп иштейт? Канаки балдар, ойлонуп жооп бергиле. Туура балдар, Айжандын апасы тигүүчү. Келерки суроо. Ал эмне тигет? А. Көйнөк. Б. Калпак. В. Шым. Кайсынысы туура деп ойлойсуңар балдар? Туура балдар. Айжандын апасы шым тигет. Цехте канча киши иштейт? 10, 8 же 7 киши иштейби? Туура жооп 10 киши иштейт. Азаматсыңар балдар. Эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Үйгө тапшырма. 97-чи бет 3-чү көнүгүү. Сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзүп жазгыла. Жаңы сөздөрдү сөздүккө көчүрүп жазгыла жана жаттагыла. Келерки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.